Ош шаарынын соту Кылыч Стамкулов адилеттүү чечим чыгарсын. Өткөн жылдын 13 августунда түнкү саат 12:30да өз батиринде мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Кыялбек Жалиевдин жакындары журналисттерге маалымат жыйын берди. Алтынбай Бектемир уулу аттуу жаран масабалда маркум Кыялбек Жалиевдин денесине 23 ирет бычак сайганын атасы айтып, адам өлтүрүүгө барган жаранга сот жеңил жаза бергенин белгиледи. Каланын шаардык соту кылмышты кылган Алтынбай Бектемир уулуну 15 жыл эркиндигинен ажыраткан. Маркумдун жакындары бул чечимге наразычылыгын билдирип, соттук процесстер комплекстүү өтпөгөнүн маалымдады. Адилеттүү чечим чыгаруу үчүн маркумдун жакындары президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Бирге караган түнү болгон. 2020 жылы. Анар районунда, Анар микрорайонунда айттым го, 8-чи дом, 15-чи квартирада болгон. Түнү мен келсем, милициялар айтты, ал эме больницага алып кетип калды, сиз милицияга бара бериң dedi да. Ал мен милицияга барам түнү. Барсам, уже ошол жерде эле каза болуп калган экен балам. Эмеде эле, ошо үйүндө, кире беришинде эле каза болуп калыптыр. Эми 23 жеринде жатканда эле ура бериптир да, коңшулар айтып атпайбы? 23 жол урган бычак менен кайшалам калат. Эч жери денесин таза жери жок. Бүтүн уруп таштаган бычак менен. Мындай жолго 1-2 уруп, анан 23 жолу деген бул өтө эле көп экен да. Өтө мукачылык менен өтө эме кылган да, урган бычакты. Ошол жерде эле сүйлөптүр, жаны чыкча сүйлөптүр балам. Жалдыраптыр, көптүн жардам сураптыр. Жете эле мүнөттө уруп коюптур бычакты. Балдар айтып атат, биз жетпей калдык дейт. Анан мен бардым да, эмне кылайын? Кирсем кан. Ошол жакка тергөөчүлөр бардык эме кылат. Кандын баары алып чыгып калыптыр. Бейналарын баары кесип тастаган. Жыгылганда эле ура берген бычак менен. 23 деген бул өтө эле көп го. Бир жолу уруп койсо өлүп калып атат го адамдар, бир бычак менен. 23 жол бул деген мен ойлойм бул. Эми ошол жерде бардыгы материалдар жакшы, сот эксперт бардыгын берди. Акырына келип эле ушу соттон эме болду да, баягыдай тур эмес эме чыгып калды, өкүм чыгып калды. Прокурор деле өмүр бою берди. Тиги тергөө деле жакшы жүрдү, баары деле жүрүп атты. Сот эксперт деле жаза чектеген ана акырына эме келгенде эле 40ка чыкты. 40ка чыкты. Эми өзү дагы 14 жылдан бери 15 жыл эми азат деп ооруп жүрдү эле да. Айтып атам, ошо оорунун азабынан жүрүп келсе ушун кайра кетип калды да. Эми ошол мен ойлойм, эмне себептен өлтүрдү экен ал? Ушу мен сурадым балам. Эме болгондо да сурадым. Ошону сот сурап койбоду. Эмне себептен өлтүрдүң деп. Сот сураган жок да, мен мына өзүм турдум ошол жерде, качсам. Мен сурадым, эмне себептен өлтүрдүң десем, жооп бербей койду. Стамкулов. Стамкулов деген. Кылыч Стамкулов деген бала судья. Шаардын соты экен. Мен тиги балага суроо бердим. Эмне себептен мен балам өлтүрдүң? Каласы ичиле жок, талаш. Эчтеке жооп берген жок. Бияк сурады, прокурор сурады. Эч кимге суроо берген жок. Белгисиз бойдон калды ғой. Белгисиз бойдон калды. Эмне себептен өлтүрдүң? Ич талаш болбосо, аласа бериси болбосо. Бул мына өлгөн балага бир эле жолу жолуккан бала экен ол. Мен балам бир эле жол көргөн экен. Экинчи жолдор өлтүрүп атпайбы? Учурда ал жок болгон, качып кетип калган. Анан эми ол баланын мурунку соттолгонда уктубузда, мурун соттолгон экен. Тиги аялына бычак көтөрүп. 26 жашта экен. 26. Мына шаардын четкен. Шаардын эмес. Мурунда соттолгон экен да, негизи. Балаңыздар жөнүндө кыскача мындай бала эми бала ушу илимдүү, окунуп бүткөн компьютер программисти, бюджеттен бүткөн. Анан барып эмеге иштеп калды, Жамбылда жакшы иштеп жүрдү. Men aytayın. Bu ana tavsiye olum. Atına nime? Jorda uqtuңар. Qanday ol? Nima qilgan? Balam hech kimga ziyoni yo'q ele. Har kimning balasi o'zini. Biroq o'sha sottundagi balasi bordir. Birovga ziyoni yo'q ele. Aq ko'ngil.
бала эле. Өзү жалгыз жашайт эле ошо ош неме ана микрорайонундачы. Ана бу бала менен мурда бир эле жолу таанышкан экен. Кийинкиси ошо экинчи жолкусунда ушинтип бычактап кетип атат. Ал жерде күбөлөр келди. Күбөлөр деле анык мойнуна койду. Бала мойнуна алды. 2 шиш аракты içtim dedi. İçip alıp anam barıp öldürdüm dedi. Ошол жерде мен өзүм өлтүргүм келди dedi. Анан кийин бардым dedi. Барып туруп чакырып неме кылдым dedi. Түштөн кийин кечирим сурады. Мен эгер неме кылбаганда мындай болбойт эле, кечирип койгула деп. Кечирип койгудай бул эмне? Адамдын жаны кетип атпайбы? Мен бир дагы күнөөсү жок. Ошондо барганда таптаза болуп үйүндө отурган экен, ичкен эмес экен. Ал бала өзү маштык абалында пайдаланып ошо 23 жерине сайды. Балам биринчиден экинчи группадагы майып болсо, экинчиден бу балага жамандык айтпаса, үчүнчүдөн ал бала менен же ошо күнү ичип туруп отурбаса, жакшынакай жерден эле чакырып жок атайла өлтүрдү. Бул эмне? Бул душманыңа да мен мындайды каалабайт элем. Журналисттер силерден акыйкатты сурап, биз ушинтип келип отурабыз. Чындыкты сурап. Чындыкты жеткизгиле. Чындыкты жеткизгиле. Бул балам мен өмүр бою жүрөгүмдө так калды. Бул авария болгондо да таза чыккан. Бир оорубай жакшынакай болгон, өзүбүз кыйналып туруп ошентип, муну жакшы абалга келтиргенбиз. Эми ошол соттун дагы баласы бардыр, ошо Стамбулов фамилиясычы. Ошодон биз катык талап кылабыз. Эмне үчүн буга 15 жылга берет? Ошо жазасын алсын 15 жыл бергендик үчүнчү. Ал өлтүрүп коюп эле өзү антип 15 жылга кетпеш керек. Керек болсо өмүр бою кетиш керек. Эгерде атууга өкүм болгондо атып салыш керек болчанычы. Күнөөсү болбосо, эгер өкүм мушташса дагы бир жөн эле туурабы? Барып уктап аткан жеринде саат 12ден өткөндө чакырып чыгыптыр. А коңшулар билбей кыйкырганды укпай калган бул эмне? Эгер эшикти ачыптыр дагы жаба коеюн дегенде путун тосо коюптур балачы эшикке. Анан балам деле неге сен өлтүрдүң? Мурда мындай бир сөз айтты беле десе, бала айта алган жок. Мен дейт намысыма тийди дейт. Өзү маш ошол жерде күбөлөр дагы айтты, маш болчу, бир нерселерди эле сүйлөп атты депчи. Өзүн баланын өзүнүн оозунан уктук 2 шиш арак ичкен депчи. О бычакты дайыма жанына алып жүрчү экен. Мурда да ушундай соттолгон экен. Мен айтарым ошол, агар муну немебиз калганча жүгүрөбүз, өмүр бою бермейинче, өмүрүбүз өткөнчө жүгүрөбүз. Биз тууган уруктары бардыгы ушу турабыз, атасы, апасы бардыгычы. Эгер күнөөсү болсо мейли, 1-2 жерине бычак сайса мейли, тирик жанын койсо. 23 жерине бул арама немени да онтип 23 жолу сайбайт да. Ойногондой кылып сайган. Бул кандай акмак бала, бул кандай акмак бала. Ал мына тирик басып жүрбөш керек ал балачы. Ошол Стамбулов өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып 15 жылга бергендиги үчүн биз ошодон мына талап кылабыз. Ата-энеси тууган уругун нааразыбыз чыгарган чечим. Өмүр бою ошо соттун аркасынан да жүгүрөбүз. Биз ошону жогору жактагылардан бизди кызмат абалынан пайдалангандыгы үчүн ошонун ордун туура чечип берүүнү суранабыз. Силер журналисттер акыйкатты жеткизгиле. Элдин көйгөйүн чечкиле. Ошентип силерге келип отурабыз. Биз ошо сотко нааразыбыз. Соттун чечимине нааразыбыз. Ушуну жакшы жеткизгиле. Биз жүгүргөнүбүз жүгүргөн. О жогорку немеге чейин барабыз. Силерден өтүнүп суранам мен. Мен бир тууганым күйсө, мен да күйөт экенсиң. Күйбөгөн адам болбойт экен. Жөнөкөйлү өлтүрүп койсо мейли эле, ушунчалык качы менен өлтүргөн жарымжан баланын тагдырын силер оюнчук кылып ойноп атасыңар. Бул соттор жүрөгүңөр менен туйбайт экенсиңер, көзүңөр менен көрбөйт экенсиңер. Силердин көзүңөр көр, кулагыңар кар болуп калыптыр. Себеби көзүңөрдү май баскан, кулагыңарды кум баскан силердин. Эч качан силерден ыраазы эмеспиз соттор. Нече жылдан бери какшатып келе атасыңар.